Ата-эне балдар үчүн асыл адам, жараткандан адам баласына тартуулаган мээримдүүлүк, боорукерлик бул ата-энеге ырологон. Ошондон улам ата аскалууту эне боорундағы булак, бала өкөдө шамчырак деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Мына ушул ала тообуздагы асыл зат ата-энелер бүгүн борборубузга келишти. Оклук районунан Атбаш айыл өкмөтүнөн Асылзада деген апалар тобу келдик. Бизде 12 мүчөбүздө 12 аял бар. Кол өнөрчүлүк менен алек болуп жүрдүк эле. Ушу кол өнөрчүлүгүбүздү ушу жерден эң жакшы көтөрүп кетти. Бизге окшогон нечендеген катылып жаткан ишмер айымдар, мугалимдер бар болчу, медиктер бар болчу, негизги үйлөрүндө иштеген ишмер аялдар бар болчу. Мына ушулардын баардыгын көтөрүп ушинтип бүгүнкүдөй жакшынакай иш-чара уюштуруп, ушул иш-чаранын негизинде медалдарын тапшырып жаркыратып аткан жалпы уюштуруучу топко Сурияга чоң рахмат. Сурия кайрымдуулук фонду 7 дубандагы үлгүлүү ата-энелерди, көп бала төрөгөн баатыр энелерди, эгиз төрөгөн апаларды жана мүмкүнчүлүгү чектелген ата-энелерди чакырып, ата-эне аламдын көркү деген атайын иш-чара уюштуруп, алтын апа төш белгисин тапшырды. Бүгүнкү иш-чарабыз мына октябрь айындагы Карлар күнүнө карата иш-чара болуп атат. Анткени октябрь айында Баткен областы, Баткендеги ушундай коголанга карата бир ай жылып калды. Бул азыркы иш-чарабыз бүт 7 областтан апалар келип атат. Кандай апалар келиши мүмкүн? Эгиз төрөгөн апаларыбыз, баатыр энелерибиз, мүмкүнчүлүгү чектелген апаларыбыз дагы бар. Ошо 7 областтан келген апаларды ушу майрамга карата сыйлоо аземин өткөрүп атабыз. Ушу президенттин жарлыгы менен биз ушундай иш-чараларды өткөрүп турабыз. Анткени апалар үчүн күнүгө бизге майрамда бүгүн апалар ак элечек ак калпак аталар да келди, ак элечек апалар келип, алтын апа деген күмүштөн медаль беребиз апаларыбызга. Көптөгөн ошо өздөрүнүн иштерине жараша медалдарды берип сыйлоо аземин өткөрүп атабыз. Эмгегинен баар тапкан асыл зат ата-энелер үчүн атайын сыйлыктар уюштурулуп, асыл зат апа, үлгүлүү эне сыйлыктар берилди. Токтоназар Кадыржанов фон баланын атасы, 45 неберенин 8 чөбөрөнүн бактылуу чоң атасы катары бүгүнкү иш-чарага алыскы Тогуз-Тордон келген. Өзүм болсо 10 баланын атасымын, 8 кыз, 3 эркек, 44-45 неберелерим бар. Неберелерим бар, турмушта небере 7-8 чөбөрөм бар. Эми Кудай ушуну кылсын, элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, дайыма жыргалчылык болуп эле. Өнүгүп Кыргызстан жакшылыктын үстүндө жүрө берели, дайым ушундай тойлор, жакшылыктар боло берсин. Дүйнөдө менин азабымды тарткан бир гана адам бар, ал менин апам деп бизди жарык дүйнөгө алып келип өмүр тартылган апалардын салымы, алардын мээримине, эмгегине таасим кылабыз. Эл агартуу тармагында 40 жыл эмгектендим. Химия биологиядан сабак берип жүрдүм. 3 кыз, 1 уулум бар. Мен азыр 12 неберенин бактылуу чоң энесимин. Кыргыз элибиз тынч болсун, кыргыз элибизден чыккан ушундай чыган кыз келиндер, жигиттер аман эсен болушсун. Мен Суусанов өрөөнүнүн Кожоңкул айылынан келдим. Ошол жакта 35 жыл дарыгерлик кызматта иштегенмин. 5 баланын энесимин. Силер ушинтип биздин ушу энелерди баалап, ушинтип чакырып, ушу эмгегибизди баалап, ушунча жыл иштегенибизди баалап, ушинтип сыйлап аткандарга сиздердин ушу жамаатка аябай чоң рахмат айтам. Сурия кайрымдуулук фонду алдыда дагы апалардын майрамын утурлай иш-чарасын улантып, 7 дубандагы апалар үчүн атайын сыйлыктарын даярдамакчы. Андыктан коомубузда жашап, балдарга татыктуу тарбия берип, билим берген, турмушта туура жол көрсөткөн ата-энелер бар болсун.